Наристенин көзү төрөлгөндөн баштап ооруйт. Көздү чел кабык каптап операция кылбаса жарыкты да көрбөй калат деп ата энеси кабатыр болууда. Эки көзүнөн катаракта деп диагноз чыгарылды. Эки көзүнөн операцияны Россиянын 5 шаарынан жасайт экен. Биз онлайн консультация алдык. Ымыркайдын көзүнө операция Россиянын Новосибирск шаарынан жасалат. Чоң атасы кайрымдуу элден 500 миңден ашык рубль каражат чогултууга жардам берүүнү суранат. Наиля неберемдин көзүнүн көрүп кетишине ушул кыргыз элим деле кичине салым кошуп койсо деген бир тилектебиз. Ушуну көзүнүн көрүп кеткенине себепкер болгула. Алина кыргыз элим диагнозун бир эмес эки жерден подтверждать этишти. Операция канчалык эртерээк жасалса, наристеге ошончо жеңил болот. Андыктан кайдыгер болбой ар бирибиз жардам колун суналы деп чакырат Элим Барсыңбек кайрымдуулук фондунун кызматкерлери. Элибизге кайрылып кетет элек, жардам колун сунуп койсоңуздар, үй бүлөнүн кыйынчылык кезинде жардам берип, биздин 0772 00 2015 эл сом номерине акчалай жардам салсаңыздар болот. Наристеге жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү бар жарандар эл сом электрондук капчыгынын 0772 00 2015 номуруна акча каражатын которсо болот. Керек болсо 1 сомда кичинекей бөбөктүн өмүрүнө өбөлгө болот. Кезектеги жүрөктөн жүрөккө долбоорунун чыгарылышында кайрымдуу элибизден жалпы 13.464 сом көлөмүндөгү акча чогулду. Ал эми өткөн жолку көрсөтүүбүздө жүрөктөгү дартын айыктыруу үчүн жардам сураган Минакүл Сыдыковага кайрымдуу элден чогулган каражатты Элим Барсыңбек кайрымдуулук фондунун эсепчиси анын уулуна тапшырды. Кыял Шаршеева, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.